Бисмилля, альхамдулилля. Ушундай бир нерсе болуп калды. Мен баардык сабакты жаздырып бүткөндөн кийин, шарктап түшүндүрүп бүткөндөн кийин микрофон күйбөй калыптыр. Баракаллаху фикум. Эми кайрадан баштайм. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля ва аля алихи ва сахбихи ва ман иттабахуда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ад-дарсул ашир, 10-чу сабак. Бул темада биз бүгүн бул жака кирердин алдында эреже өтүп коелу. 10-чу сабак. Ал-домир. Домир деген эмне? Домир деген мен сен ал деген сөздөр. Мен сен ал. Арабча мен деген ана, сен деген анта, нахну биз, хуа ал, хия ал женский роддо. Эми силер бул жерде мунфасила деп турат. Бул домир өзүнчө турган домирлер, эч нерсеге кошулбай. И муттасила сөзгө кошулуп келген домирлер. Эгерде силер менин китебим же анын китеби же тигинин китеби десеңер, китабу ана деп айта албайсыңар. Китаби деп айтасыңар. Китабу анта деп айта албайсыңар. Китабука дейсиңер. Нахну, китабу нахну деп айтпайсыңар. Не дейсиңер? Китабуна. Ал, китабуху, ал женский род, китабуха. Исми, исмука, исмуна, исмуху, исмуха деген дейли. Баракаллаху фикум. Мен анта, сен кимсиң? Мен анта, ана талибун бил джамиа. Мен студентмин университетте. Ана талибун жадидун. Анта талибун жадидун, сен жаңы студентсиң бе? Наам, ана талибун жадидун. Мен жаңы студентмин. Мин айна анта, сен кайсыл жактансың? Ана минал хинди, мен Индияданмын. Масмука, көрдүңөрбү, сен атың ким? Исми, менин атым Мухаммадун. Ва ман хада алфата аллади ма'ака. Ман хада, тигил сен ким? Ал ким, тигил бул ким? Ман хада, хададан кийин алиф лам менен келген сөз бадал болот. Аллади сифа бадалдын, ма'ака жумла сила сени менен, ма'ака сени менен деген сөз. Жумла сила. Хуа замиле, ал менин классташым дейт. Эгерде мектепте болсо классташ, жумушта болсо коллега. Карабайсаңар, шарктап койгом да баарын. Хуа, хуа айдан минал хинди, ал Индияданбы, ал дагы Индияданбы дейт. Иншалла айдандын разборун кийин өтөбүз. Ла хуа минал Ябан, жок, ал Япониядан. Масмуху, анын аты ким? Исмуху Хамзату, анын аты Хамза. Тамарбута менен келген эркектердин аттары танвин кабылдабайт. Ма лугатука я Мухаммад. Сенин тилиң кандай я Мухаммад дейт. Я Мухаммад. Менин тилим урдия. Лугати ал-урдия. Лугати ал-урдия. Менин тилим урдия. Ахия лугатун сахлатун, ал жеңил тилби дейт. Наам, хия лугатун сахлатун. Ова ал жеңил тил. Бул сифа. Луга хабар, хия мубтада. Ва Хамзату ма лугатуху. Хамза анын тили кандай? Хамза бул жерде мубтада, ма лугатуху баары биригип хабар болуп кетет. Иншалла хабардын түрлөрүнө келгенде айтып берем. Лугатуху ал-ябания, анын тили японский дейт. Япония тили дейт. Мубтада и хабар. Ахия лугатун ва хия лугатун су'батун. Ал оор тил. Су'ба оор. Сифа да бул. Кандай экен? Оор экен, Айна абука? Абука дейт, карагыла. Бизде ахи жана аб деген эки сөз бар. Ах деген бул брат, аб деген бул ата деген. Ахи менин братым, ахука сеники, ахуна биздики, ахуху аныкы, ахуха аныкы женский роддо. Көрдүңөрбү, бул жерде вау пайда болуп калды. Ахи дегенде жок болуп кетет, ах дегенде өзүндө жок болуп турат. Эгерде мудоф илейхи болуп келип калса, мисалы меники, сеники, аныкы, Мухаммадтыкы деп, анда аху абу деп айтабыз. Абу Мухаммад, абу Заид деп. Аби менин атам, абука сенин атаң, абуна биздики, абуху аныкы, абуха аныкы женский род. Шалаз китептен дагы көрөсүңөр. Айна абука я Мухаммад. Сенин атаң кайсыл жакта о Мухаммад? Аби фил Кувейти. Хуа табибун шахирун. Ал атам Кувейтте, ал белгилүү дарыгер дейт, мубтада хабар и сифа. Кандай экен? Дарыгер, белгилүү дарыгер. Айна уммука. Сенин энең кайсыл жакта? Уммука мубтада, айна хабар. Хия айдан фил Кувейти ма аби, я мударрисатун хунака.
Ал дагы Кувейтте менин атам менен. Ал жакта ал мугалим дейт. Хия мубтада айдон иншалла келечекте келет. Фил Кувейти хабар ма аби хабар экинчи. Хия мубтада мударрисатун хабар хунака хабар эки. أذهبت إلى الكويت يا محمد سن كويت كبارد ملين ومحمد دي. ذهب أنت ذهب أنا ذهب نحن دويت بايبز ضمير لرد غشوز توش بورا. ذهبت أنا من قدم أنا ذهبت أنت ذهبت نحن ذهبنا زيد ذهب بودرده هو دegen жоқ болып кетеді. Yani هو деген мағынада өреді. ذهبت هي yani ал деген мағынада. Мота ошол هي дегенге дәлел болып тұрады. Фатима. Баракаллаху фикум. Эми азыр бул фиалдар менен келген домирлер. نعم ذهبت. Неди? نعم ذهبت ова мен баргам дейт. ذهب فعل бул жерде. Або ту деген фаил. То есть аткарганы ту мен деген сөз. Мурун ذهب زيدун деп өчүбүз беле. Эми ذهبت ту фаил деп айтабыз. Ва замилука айна абуху жанагындай эле мубтада бул хабар иншалла ичине болот. Абуху фил Ябан. Анын атасы Японияда дейт. Мубтада хабар хуа мубтада хуа таҗирун кабирун ал чоң содагер. Тада хабар сифа. Алака ахун я Мухаммад, алака ахун деген сенде бир туганың барбы деп атат. Алака ахун. Сенде деп атат, сенде лака. Наам ли менде дейт. Ахун вахидун менде бир братым бар дейт. Ахун деген мубтада, хабар бул сифа. Исмуху Усама. Анын аты Усама экен. Ва хуа маи хуна фил Мадина. Хабарлар көп боло бериши мүмкүн. Хабар маи менен биринчи хабар, хуна бул жерде экинчи хабар, фил Мадинати үчүнчү хабар. Ал Мунаввара сифа. Вали ухтун вахидатун исмуха Зейнаб. Менде бир сестренкам же эжекем бар, анын аты Зайнаб дейт. Бул жерде ухтун мубтада, ли хабар. Вахидатун ухтун сифасы да канча? Кандай? Бир дейт. Исмуха хабар эки. Анын аты анан ичинен мубтада хабар болуп бөлүнөт. Ва хия фил Ираки ма заужиха. Ал Иракта анын күйөөсү менен дейт. Ошондой эле разбор. Заужуха мухандис. Анын күйөөсү мухандис, инженер. Айндака сайяра я ахи, сенде машина барбы дейт. Айндака деген сенде барбы деген сөз. Ла ма инди дейт. Менде жок дейт. Ма деген бул жерде жок деген мааниде. Суроо эмес. Иншаллах мул экинчи томго келгенде айтып берем. Маанын түрлөрү болот. Ма дегенден масмука, ма хаза деген сыяктуу. Мына отрицательный түрү бар. Инди дарражатун, менде не бар дейт? Велосипед бар дейт. Хамзату индаху сайяра. Хамза мубтада, индаху сайяра хабар, анын ичинен мубтада хабар болот. Хамза анда машина бар дейт. Грамматикага анчалык киришпей эле боло, иншалла. Азастан түшүнүп кете бересиңер. Үйгө тапшырма. Биринчисин кылбай эле койгула. Ооба жана жазып кеткем да. Бул жерде исмуха же исмуху, ибнуху, аныкы же аныкы, мужской же женский роддо, ха же ху деп кошулсаңар. Анда кылбай эле койгула. Мында кылбай эле койгула. И бул жерде айтып атат: "Калами, каламуке, каламуху, каламуха." Менин калемим, сенин калемиң, анын калеми, анын калеми. Ушинтип баарын жазып чыгышыңар керек. Китаби, сарири, исми деп до конца. Бул жерде маа бирге деген, мааден кийин сөз мудоф илейхи болот дагы, касра алат. Бирге деген. Бул жерде абу жана ахуга жанагы мен жазгандай, харакат менен жазып койгула муну. Аби ва умми фил бейти айна абука деп өткөн темалар менен. Эң акыркы көнүгү бул тамарбута менен бүткөн эркектердин аттары Хамзату, Талхату, Усамату деген танвин кабылдабайт, жана Айшату, Фатимату деген сыяктуу болуп жазылат. Ошолордуга көнүгү харакаттары менен жазып, акыркы харакатын эле жазгыла.
Халидун, Хамзату, Аммарун, Анасун, Муавияту деп аяғына шейін жазып қойсыңар. Иншалла түшүнүктүү болду го деп ойлойм. Эгер суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла, эгерде байланыша албай жатсаңар WhatsAppка же Telegramга жазсаңыздар болот. Номерим бар. Баракаллаху фикум. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.